Келинчегим өткөндөн кийин эң кичинекей кызым 2 жаш 2 айында эмчектен калды. Памперс которуш керек болот, башкасын которуш керек болот. Тияна тартсаң бияна жетпейт, же памперсим жок. Кантип бактыңыз аны? Кыйынчылык менен багып келдим аны деле. Өзүңүз карап бардыгын, жала аягын өзүңүз которуп, өзүңүз жуунтуп. Тепти ошентип жуунтайын десең мына кичинекейде кыйкырып келет, дагы болбой эпти алдап солдоп небетесиң. Ыйласа да жуунтуп небеп жүрдүм. Ал убакта ошо келинчек өткөндөн кийин парктын жанына тушуна ошол жерге квартирага да бардым. Ошол кездерде немеге жашыл чарбага, Зеленкос жашыл чарбагада иштеп калгам. Арден ар ким иштен айтасың, эжеке оны үйдө карап коебузчу барып. Кыздарым карап коебузчу деп. Ар ким иштен келип айтасың. Үйгө таштап эле анан келип иштей берчиңиз. Эртең менен саат 8-те жумуш башталат. Жумуш башталганда туруп ошо тамак самагын дайындап коесуң, түштө келип кайра бир карап кетем. Убактым болсо карап кетем, убактым жок болсо тиги эжелигире ошол жерде чогуу иштегендерге айтып да жүрдүм. Карап коесуздарчы деп. Өзүңдөй болбойт экен деп, өз апасындай болбойт, өз атасындай болбойт. Ой, ошол кезде ушул жумушка чыдап иштеп атам. Каптан боюм чыкпады. Өтө кыйынчылык жашап өткөрдүм. Тоодон товарлап түшүп жүргөн күндөр көп болду. Теңин албай эле кул катары эле иштеп, же өлүш керек деп моюнга жип да салып азынып да көрдүм. Эгер качсаң ошо атып салам дегендер да болуп атты да. Азыркы отурган квартирам дагы 4 миң. Эң кичинекей кызым 2 жаш 2 айында эмчектен калды. Болбойт экен деп, өз апасындай болбойт, өз атасындай болбойт. Ой, ошол кезде кыйынчылык көп болду. Жардам берген эч ким жок деген ой максаттын чоңу эле. Ошого жетпейт экен да. Ошого жетпей жашап келатам. Ошо баардык жагынан эле муктаж эле болуп. Кызы маркум апасын эстеп, анын сулуу болгонун, тамактары даамдуу болгонун айтып, ичине толгон муңдан ыйлап да жиберди. Мындай бир жардам ошол кезде ойгонду. Оңуздардан келген жардамыңыздарды берип кетишиңиздерди суранабыз. Аны кезде кичинекей кезде мен тайнет айтам уулуна чоңойдум да. Немеде 92-де Союз тарады. Ал кезде мен кадимкидей кулайга жарап чоңоюп калган кезим ошо Союзда деле билип деле калдым. Эң аягында ошо Союзга кошулуп калдым. Ошо мен арды жашап, ынтымагында жашап жүрдүк айылда. 2002 немеге кеттим чүйгө. Ал кеткен жөнөкөй кеткен жокмун. Анда ошо айылдык эле акелерден, бир туугандардан алып кетти. Ошо мен айка